Бүгүн жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындалган судьялар ант беришти. Ант берүү аземи Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Медирбек Сатыевдин катышуусунда өттү. Иш чара президенттин жергиликтүү соттордун судьяларын биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо тууралуу жарлыктарына ылайык уюштурулду. Аталган жарлыктарга ылайык Ош областынын Арабан райондук сотуна Айжамал Акылбекова, Ош шаардык сотуна Каныкей Жамбурчиева жана Лира Маданбекова, Ош областынын Өзгөн райондук сотуна Аскат Рыскулов, Ысык областынын Тоң райондук сотуна Самарбек Сарыбаев судья болуп дайындалышты. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 5-6 берелерине ылайык судья ант берген учурдан тартып кызмат ордуна кирди деп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын дайындалган судьялары ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Мен Маданбекова Лира Орунбековна Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматына киришип жатып, өз ата мекенимдин жана элимдин алдында сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык ак, акниеттүү, калыс жана адилеттүү жүзөгө ашырууга Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексинин эрежелерин бекем сактоого ант берем. Ант берүү аземинде жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев жаңы дайындалган судьяларды куттуктап, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдуулукту, калыстыкты жана берилген антка бекем турууну каалады. Антыбызды берип чыктык. Судьялык бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Буга чейин мен ошо сот системасында иштеп келдим. Ош областынын Кара Суу райондук сотунун сот отурум катчысы болдум. Андан кийин судьянын жардамчысы кызматында иштедим. Бүгүн ошо жоопкерчиликтүү ишти алып отурабыз. баягы бала кезден кыялданып жүрүп, анан бир нече жолу конкурска берип жүрүп, анан быйыл насип кылган экен, аракет кылып тажрыйба чогултуп дегендей. Анан буюрса, мен ойлойм, өткөн сынак өтө калыс, адилеттүү. Мен ишендим, өз күчүң менен тажрыйба чогултуп, мыйзамдарды баарын мониторинг кылып, ошонун аркасы менен адам өзүнүн күчү менен өтсө болоруна мен толук ишендим.